Sultan İbrahimoviç, elim üçün canım kurman dep жашады. Elimiz üçün tö көтөргүс эмгек өтөдү. Elimiz üçün бүт ömrün арнады. Журтубуз üçün кызмат кылам деп жүрүп курман болду. Мекенибиz üçün мээнет кылам деп жүрүп шейит болду. Тирүү болсо дагы көп иштерди аткарат эле. Акылга, тажрыйбага толуп турганда жекшулардын колунан каза тапты. Элге арналган көп максаттары аткарылбай калды. Ал элдин оюнда, жүрөгүндө эшак эле элдик баатыр болуп калган. Тилекке каршы бул наамды ага расмий ыйгарууга 2017 жылы кабыл алган мыйзам жол бербейт экен. Султан Ибраимовдун кыргыз мамлекети үчүн жасаган эмгеги татыктуу баалоо иретинде кийинки муундун урматчыгын билдирүү максатында мен Султан Ибраимовго Кыргыз Республиканын баатыры ардактуу наамын ыйгаруу туура болот деп эсептеймин. Рахмат. Рахмат сіздерге. Мына ушул кол чабууларды өзү айтып турат. Султан Ибраимовдун элибизге, журтубузга кылган мээнетин, жасаган иштерин. Мен ал үчүн депутаттардан атайын жаңы мыйзам кабыл алып берүүнү өтүнөт элем. Парламент каршы болбойт деп ишенем. Мыйзам кабыл алынса, тийиштүү жарлыкка кол койгонго мен даярмын. Султан Ибраимовдун элесине терең таазим этип, ал биздин жүрөгүбүздө, кийинки муундун көкүрөгүндө, урпактардын сезиминде жашай берет деп мен терең ишенем. Көңүл бурганыңыздарга үчүн чоң рахмат сиздерге.